Салам урматтуу достор. Бүгүн силер менен тааныштыра турган үйүбүздүн жаңы коногу домовой сыч. Бул достор неге домовой сыч дейт десеңер, бул үйлөрдүн крышаларында жашаган эң кичинекей үкү. Көздөрүн карагыла, помпойгон. Бунун атын биз Бублик деп койдук. Анткени бул өтө кака экен. Видеолордун эми секинден чыгарып баштайм. Азыр просто силер менен тааныштырып коеюн дедим. Буну алыш деле өтө оңой болгон жок. Анткени булар кызыл китепте турушат. Ошон үчүн бизге кызыл китептеги куштарды кармаганга уруксат алыш үчүн 1 айдан ашык убакыт кетти. Ал үчүн нелерди алдык, мен силерге кыскача түшүндүрө кетейин. Биз моундай охотничий билет алдык. Бунун ичинде А менен Л деген категориясын бастырдык. Аныкы жырткыч куштарга, Лныкы аныкы немеге, оружага, охота кылганы, Лныкы жырткыч куштарга. Буну достор кантип алабыз дей турган болсоңор, 3-4 сүрөттөн 4 түштүк алып барасыңар. Ким кайсыл жерде жашаса, ошол жердеги экологияга. Анан паспорт алып барасыңар, калганын ошол жерден түшүндүрүп, төлөй турган акчаларын төлөп, ушундайды алсаңар болот. Анан буну алгандан кийин достор, мондай кагаз аласыңар. Бул кагаз отлов кылганга уруксат немеден орган тарабынан, экология тараптан ушундай кагаз аласыңар, анан ушул кагаз аркылуу анан алсаңар болот. Биз азыр Бубликти алып келдик. Сонун болуп, эми адамдан коркуп атат. 2-3 күндө Кудай кааласа секин силер менен чогуу колго үйрөтөбүз. Бул интернеттен көрчү элем, өтө жагат эле. Яман сулуу куш. Ошо менен куттуктасаңар болот. Анан ястребти дагы көргөзөм мен силерге, карчыга кушту дагы. Аны кененирээк түшүндүрүшкө аракет кылам силерге. Азыр кичине кол бошобой атат, ошон үчүн кечинде видео киргизишке туура келди. Мынакей. Азыр секин жаткырып коебуз. Бул достор ооруп атат деп ойлобогула, бул тириле. Просто адамдан чочуп атат. Корккондо ушундай реакция кылбай калат экен.